Саламатсыздарбы урматтуу менин каналдын көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Акыркы жуманын 2-3 күндөрүндө, 5 күндө десем болот, аябай көп жаңылыктар болду. Ошол жаңылыктар боюнча аябай чоң өзгөрүүлөр болду фронтто. Анан кээ бир баягы согуш жана тынчтык серепчилеринин айтуусу боюнча таң калыштуу нерселер болууда. Бүгүнкү күнү билесиздер, ушу Украина менен Орусиянын ортосундагы согуш боюнча бүгүн сөз кылабыз. Ал согуштун ичинде ошо Орусиянын армиясы ресурстары абдан көп деп эсептелинет, Украинанын ресурстары жетиштүү эмес деп эсептелинет. Бүгүнкү күнү Украинанын ар бир ушул куралы көбүнчө чет элдик жардамдан көз каранды деп айтылат. Анын сырткары Украина өзүнүн ички өндүрүштү баштаса дагы, ал өндүрүш көп учурда ага таң берүүгө мүмкүн болсо дагы, баары бир ал өндүрүштүн жетиштүүлүгү кичине күмөн санаттырат. Анткени баягы баары бир ресурстар өзүнүн 155 миллиметрлик снаряддарын чыгарса дагы, өзүнүн миллиондогон 4 миллион жылынан дрон чыгарса дагы, өзүнүн 1 миллионго жакын, 800 миңге жакын армия мүчөлөрү иште катышса дагы, баары бир Орусиянын баягы ресурстары чоңураак деп эсептелинет. Бирок акыркы окуялар, ошо Deep State мисалы үчүн картаны карасак, акыркы окуялар ошого кичине кандайдыр башкача маалымат койгондой болуп атат, башкача суроону башкача койгондой болуп атат. Акыркы маалыматтарды карасак, бул жерден такыр мындай кичине Украина Орусияны жеңип аткандай, ушундай болуп атат да. Мынакей Deep State'тин эгерде картасын карасаңыздар, бул ушул бүт салгылаштар азыркы болуп аткандар. Бирок эң кызыктуусу, эгерде Курск областына карасаңар, аякта болуп аткан салгылаштар толук көрсөтүлгөн эмес. Аяктан бүгүнкү күнү ушул OPSEC болуп атат да, Operational Secret деген операция жүргүзүлүп атат. Украинанын кайра коргоо министрлиги толугу менен коомчулугу, блогерлери, журналисттер баары унчукпай жатышат. Алар бир да маалымат айтпай жатышат, бир да мындай эмне болуп атканы боюнча эч кандай ой бөлүшпөй, мындай тындырыс болуп атышат да. Бул эмнени билдирет? Өткөндө Курскка киргенде украиналык баягы аскерлер дагы ушундай нерсе болгон да. Демек азыр ушул жерде абдан укмуштуудай кандайдыр бир окуялар болуп жатат деп эсептесе болот. Бир гана кимдерди ошо эл аралык жана украиналык массалык маалымат каражаттар айтып жатканы, жана мындай цитата берип жатканы, бул деген пабликтер да, бул телеграм каналдар, бул деген өзүнүн Орусиянын баягы милитари блогер деп аталган согуш блогерлеринин телеграм каналдарын айтып атышат да. Ошол жерден маалыматты чыгарып атышат. Эгерде ошол милитари блогерлердин айтуусун карасак, 5-6 күн мурда Орусия чоң ресурстарды жыйнап, чоң аскери күчтөрдү топтоп, Снагость деген айылга киришти дагы. Снагостьтан кирип туруп, ошол баягы Курсктан украиналыктарды сүрүп чыгарганга аракет кылышты. Малая Локнядан өтүштү, Черкистен өтүштү, Суджадан айланып өтүп туруп, Ольговка, Кореневадан согушка мындай катуу мындай кирише башташты да. Булар деген айланып туруп, баягы Суджаны артынан өтүп, украиндыктарды кесип, анан артына соголу деген кандайдыр ниет менен бир 20 миң кишидей ушундай киргизишти деп айтып атышат. Анан киргизгенде алар деген баягы чоң күчтү катары кабыл алынат. Орусиянын пропаганда каналдары ушул күч аябай баягы укмуш, азыр украиндиктер жөнүндө сүрүп чыгарабыз деген маалыматты берип атышты. Бүт баягы согушчул блогерлер дагы ушундай маалыматты берип жатышты. Анан Снагостьтан киргенде бул жерден баягы Сун Цзу айтты эле да, согушту алып барганда түзмө-түз алып барсаң акмаксың депчи. Эгерде алып баргың келсе, алдап алып барыш керек деп айтты эле, жазылды эле да. Анан акылдуу баягы аскер башы мындай ага мындай кол салганда артка качат деп. Андан качканда кол салат деп да. Анан түз урбай айланып өтүп урат. Муну дайыма алдап турат деп. Жакынды алыс деп көрсөтүп, алысты жакын деп көрсөтүп, азды көп деп көрсөтүп, көптү аз деп көрсөтүп. Ушундай китебин жазганда, ошо бир нече миң жыл мурда ушунун баарын айткан да. Азыр болсо Украина жана Орус армиясы экөө тең ушундай принцип менен иштей башташты. Алар деген ушундай кандайдыр Сун Цзунун айтуусу боюнча Орус армиясы баягы артынан айланып туруп, ошо Суджаны украиналык аскер күчтөрдү сокконго даярданып жатышканда, Снагостьтан кирип, анан ушу баягы Кияница деген жерге өтүп туруп, кесип өтүп, анан ошол жерден баягы сокку ура баштатканда, украиналыктар Глушкова, Званная жана Веселая деген, Теткина деген, Веселая деген айылдардан кире калышты дагы. Веселая деген айыл аябай мындай кичинекей айыл. Ошол айылдан кирип туруп, аны басып алышты. Басып алгандан кийин бул деген баягы суббота 5-күнү, жума күнү болуп атат. Жана Веселайдан кирип туруп, Глушковага чейин барып туруп, Глушковадан
кесип өтүп орусиянын армиясынын артынан кайра баягы кирип аткан бригадалардын артынан дагы бир бригадалар кирип, украиналыктар артынан ушундай курчап алды да. Ушинтип бул жерден казан эмес, котел эмес, мындай айтканда бул жерден баягы каттама болуп калды да, слоеный пирог деп каттама болуп калды. Орусиянын жана Украинанын аскерлери аралашып калды бири-биринин арасына, аябай тыкыз. Анан аралашканда аябай катуу салгылаш башталды да. Ошол салгылашта баягы ошол эле Орусиянын согуш блогерлеринин телеграм каналдарында айтып атат, 3000дей украиндикти жок кылдык дейт. Украиналык каналдыктар да 10.000ге чейин орустарды жок кылдык дейт да, ушундай маалымат берип атышат. Эми бул маалымат, айтайын, дисклеймер айтайын, бул маалымат такталган эмес. Операция эмгиче болуп атат, согуштар эмгиче болуп атат. Ошон үчүн ким калп айтып атат, ким чын айтып атат, ким билет да. Ушул жерден Украин тарабы, расмий тарабы дагы унчукпай да, анткени ушул операция дагы эле болуп атат. Анан ушул жерден ушундай салгылаш болгондо аябай мындай бири-бирин кандайдыр бир татаал казандын ичине бекитип алышты да, ушул эки күч. Анан ушул жерден согуш азыр Кореневанын жанынан жаман катуу согуш болуп атышат. Албетте баягы кирип жаткан Орусиянын аскерлерин украиналыктар дагы бир жагынан ошол Веселыйдан, бул Лужково Веселый тараптан алганда экинчи жолу Орусиянын чек арасын бузуп атат. Экинчи жолу кесип туруп киргенден кийин баягы өтүп бараткан колоннаны экиге бөлүп салды деп атат. Экиге бөлүп салгандан кийин Орусиянын кескин чоң күчтөрү ошол кичинекей Украинанын күчтөрүнүн курчоосунда калып калды. Бирок Украинанын баягы кээ бир ошол кичинекей бөлүктөрү чоң берки жактан келаткан Орусиянын баягы Коренево тараптан келаткан Орусиянын күчтөрүнүн курчоосунда калды да. Ушундай болуп калды. Анан ошол азыр салгылаш аябай катуу болуп жатат. Бул жерден кадрлар абдан көп. Ошол Лужководан мисалы үчүн ошол имараттарды бири жанчып атат, бири-бирин каптар атып атат, өздөрү дагы Америка Кошмо Штаттарынын бомбаларын колдонуп атат. Анан ушул жерден абдан баягы жарылуулар көп болуп атат, кишилердин өмүрү көп үзүлүп атат, ушундай бир мындай аябай чатак да ушул жерде. Анан билесиздер, Америка Кошмо Штаттары расмий түрдө атакамстарды колдонууга уруксат берди, бирок уруксат бергени менен мурун эле уруксат бериптир, бирок азыр урардын астында Украинадан кайсы ошол максаттарга урган атасыңар, ошол боюнча толук маалымат бергиле деп талап коюп атыптыр биринчиден. Анан эмгичекте баягы Улуу Британия өзүнүн баягы ракеталарын колдонууга уруксат берсе да, Storm Shadow. Негизи Германия өзүнүн Таурус ракеталарын колдонууга Орусиянын территориясына урганга уруксат берген жок да. Анан атакамстар менен уралат. Анан эң негизги кайсы максаттарга уралат? Бул баягы аэродромдор, аскерий складдар, мындай сарайлар, курал топтолгон жайлар. Анан атайын баягы радиолокациялык системалар, аскерлердин жыш топтолгон жерлери жана аскердик базалар жана кандайдыр бир ПВО станциялары, ПВО мындай комплекстери, ушундай максаттарга урганга украиндиктерге уруксат берилди Америка Кошмо Штаттарынан. Эми баягы Орусиянын расмий бийлиги айтты, бул деген НАТОнун түзмө-түз согушка кигилишкенин белгиси, анан бизге таарынбагыла дегендей болду. Бирок эгерде чынын айтсак, НАТО мурттардан беле ошол Крымга, мисалы Жанкойго жана башка ошол аэродромдорго атакамс ракеталарын урганга эч кандай каршылык көрсөткөн жок да. Ошондо расмий эмес түрдө Крымга урушту украиндиктер, бирок Орусиянын расмий бийлиги айтты, ошол уруп атышат, кассет боеприпастардын баягы калдыктарын таап атабыз, бирок ошону менен эч кандай андан кийин мындай эч кандай сөз айткан жок да, мисалы үчүн батыш бийлик. Ошондо дагы бир жолу кызыл сызык деп айтылган нерсени өтүштү да. Бул баягы мага эмнени эсиме элестеттирип атат? Мисалы үчүн Кытай Тайвань расмий Америка Кошмо Штаттарынын өнөктөшү болгон да, аскерий өнөктөшү. Жаңы Кытай, баягы коммунисттик Кытай бутуна туруп атканда канча жолу ошол Америка Кошмо Штаттарына жана батышанын өнөктөштөрүнө айтты эле да, биз силерге акыркы биздин ошол эскертүүбүздү айтып атабыз. Эгерде могу Тайваньга жардам берүүдөн токтобосоңуздар, анда бул өзүңөр жооп бересиңер. Биз силерди эскертип атабыз. Аябай чоң кооптуу иш жасап атасыңар деп бир нече миң жолу айтты да. Анан ошол нерсе дүйнө жүзүндөгү геополитикалык дипломатиянын лакабы болуп калды да. Акыркы Кытайдын эскертүүсү деп. Анан ушуну айтканда дипломаттар каткырышат да. Так ошондой эле Орусиянын эскертүүлөрү, баягы азыр ядердик согуш баштайбыз, жок анан ядердик согуш баштайбыз, азыр муну уруксат берсеңиздер баштайбыз, тигини уруксат берсеңер баштайбыз деген сөздөр да ушул акыркы кытайлык эскерүүлөргө айланып кетти. Алардын мындай эсеби
өтө көп болуп кетти да. Ошондуктан эмнени айтса болот, бүгүнкү күнү батыш өлкөлөр бүгүнкү күнү Орусиядан коркпой калды, тоотпой калды. Бирок батыш өлкөлөрүнүн бөлүгү өзү Орусия да. Ошон үчүн Украинага да жеңгенге эч кандай жардам бербей жатат да. Мындай эгерде батыш өлкөлөр чын эле аскерин киргизсе, куралды Украина сурагандай берсе, Украина Москвага чейин жетип калышы ыктымал эле да. Бирок ага каршы чыгып атат. Анан менин өзүм жеке аябай таң калган нерсем, мен деген Орусиянын ресурстары боюнча, экономикалык көрсөткүчтөр боюнча карап атам жана ойлоп атам, Орусиянын ресурстары жетиштүү деп Украинаны жеңгенге. Бирок бул жерден аскердик өнөр жетпей атат окшойт да. Аскердик өнөрдүн жетишсиздиги байкалып жатат. Анткени ресурстар толтура, бирок ичинде жаман коррупция, өзүнүн таланттуу адамдар кичине баш көтөрүп сөз айтса эле аналарды өлтүрүп салып атышат, баягы штурмга жиберип, штурмдан өлүп атат. Космостогу согушчу аскерлер, десантниктер, суучул аскерлер жана ракета дроноводдордун баарын ушул фронтко жөнөкөй штурмовик катары жөнөтүп анан жоготуп атышат да орустар. Анан дагы ошол элдерди аябай жаман утилизация кылып атат да. Мисалы үчүн кичине таң калтырып атат да мени. Бул деген Орусиянын баягы кадрдык офицерлери жетишпей атабы, жагында же армия жини келип ошол бийликти түзмө түз төңкөрүш кылбасак дагы анда ушундай Украинага жеңилсин деп атайын кылып атабы, ушундай бир кандайдыр бир аракеттер байкалып атат. Эми анын баарын мен айткан сөздөрдү албетте баягы фактылар менен кийин тарых тастыктайт же болбосо жокко чыгарат, аны дагы көрөбүз. Аны дагы такташ керек. Дагы бир жолу эскертип коеюн. Бул деген азыр убактылуу тынчтык болсо Украина жеңилет, Орусия күчкө кирет. Эгерде Украина аягына чейин согушса, эми ким билет, баягы бүгүнкү азыркы тапта баягы Орусиянын резервисттери толугу менен даярдалган эмес, жакшы даярдалган эмес. Алар баягы согушка киргиче дагы жарым жыл керек. Бирок аны азыр эрте киргизсе, өтө эле бекер эле элдер өлөт ушундай. Анан азыркы тапта Орусия утулуучудай болуп жатат да, саясий тараптан дагы, аскерий тараптан дагы. Азыркы маал бул аябай иштеш керек болуп атат. Ишкерчилик менен аракет кылыш керек. Анткени чоң экономикалар ушундай согушка баш оту менен кирип кеткенде жарандык экономика артта калат да. Ошол жарандык экономиканы өнүктүрүш үчүн биздей кичинекей өлкөлөргө аябай чоң шанс келет. Ошон үчүн биздин өлкөбүз иштеш керек, баарыбыз иштешибиз керек. Бизнес план жазышыбыз керек, инвестиция тартышыбыз керек, ишканалар жасашыбыз керек. Бизнес планды өзүм жазам, инвесторлор менен өзүм сүйлөшөм, банктар менен өзүм баарлашам десеңиздер, мен силерге атайын ушул видео курс даярдадым. Бул QR код аркылуу видео курска кирип катталгыла, алардан видео курстан өткүлө, акысыз эмес, акылуу. Анан ошол видео курстан үйрөнүп алып, өзүңөр бизнес план жазасыздар. Банктарга, инвесторлорго сүйлөшкөнгө жарап каласыздар, аларга бизнес план карматасыздар. Жок, бизге жазып бергиле десеңер, анда кайра эле кайрылгыла, биз деле жазып беребиз да, акысыз эмес албетте. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө.